Mitsubishi Lancer. Сөздің башында әлі айтып қойын, есі жоқ екен. Бирок ошонча да тартып берип коюн чечтим. Lancer'ды да сурангандар бар эле комментарийда. Свежий перегон деп жазып коюптур. 2010, объему 2. Телефон номерлери эсин. Люк бар. Бул өзү мындай көрүнүш спортивный болуп көрүнөт. Ички салонуна сыртынан тартып коюн, ээлери көрүнбөй атат. Маалымат алайын десек, баасын дагы биле албаймын. Ушул Lancer'га кызыккандар болсо, телефонуна эсин номерине чалып, толук маалымат алып алсаңыздар болот. Hyundai Avante 5 2012, объему 1.6, коробка автомат, телефон номерлери эсин. Ага. Төрт парктроник датчик бар екен. Парктрониктерин деле кайталай беретсе, бул дагы өзүнүн штатный коюлган немеси, бул дагы акча турат, комплектациясына дагы чоң таасир берет. Ошон үчүн дайыма айта кетип турам, эко актив кнопкасы бар екен. Эко режимге которулат. Климат контроль 9-онный. Мындай Bluetooth MP3 магнитоласы бар екен. Коробка автомат. Жана AUX, iPod, USB медиасына выходтары бар екен. Сиденьялары мынандай тканевый материалда. Баасы $8,500, $8,000 екен. Kia K5 бул жаңы кузовунда. Айырмачылыгы болгон. Бар кыйла эле. Оптикаларынан баштап, мына обвестеринен бери алдында дагы парктроник датчиктери бар экен. 4 мына светодиодка, адаптированный фар, өзүнүн литый фирменный Kia дисктеринде баллондору. Жылына көңүр булсак 2018, объему 2, коробка автомат, телефон номерлери. Арка жагынан көрүнүшү. Бир ички салонда тартып коюлчу. Бу айырмачылыктар кичине бар, кнопкаларында дагы приборный панели монда болот экен. 22.181 километр. Штатный монитору, круиз контроль. Баасы канча дедиңер эле? $18,000 деп атат. Жылы жаңы эле, масыл эле почто. Kia K5. Азыр мо 4 катар кроссовер тартып берем. RAV4 жана CR-V 3-төрдү. Биринчи мо RAV4-төн баштайлы. Ак түстө. — 2008, объему 2.4, коробка автомат, полная комплектация деп жазылып турат. Аз жогоруда көрсөтүлөт 4 машина тең, бир эле адамга караштуу. Ички салонуна көңүл бурсак, сиденьялар мындай тканевый, ачык түстөгү, боз. Коробка автомат. Баасы $11,000. Жана ушунун эле жанында дагы бир RAV4 күмүш түстө. Бул
арканкы фонарлар менен башкача болуп турат. Ак түстөгүдөн айырмачылыгы. Ички салонуна көңүл бурсак, машина зыңкы алгыла. Так. 2010 4 өтең тартат экен. Басы $12,000. Жана ушунун жанында Honda CR-V 3 2007. Бул да 4 өтең тартат. Полноприводный экен. Телефон номерлери. Парктроник датчиктери бар экен. Так, ички салонуна көңүл бурсак, сиденьялары мындай материалда экен, тканевый. Мультируль, климат контроль двухзонный, подогрев сидений бар, эки режимде. Антизанос бар. Bunun bahası $11,000, ha? $11,000 mı? Төртүнчү машина, бұл да Honda CR-V. CR-V 3. $2011. 4 өтең тартаткен, коробка автомат. Так, ички салонуна көңүл бурсак, антизанос бар. Бул да материалда, подлокотник бар. Климат контролю, анан мультимедиалар кичине башкача. Беркиге салыштырмалуу. Баасы $12,500. Toyota Yaris. $2,800, объемы 1, коробка механика, басы да жазылып турат, $5,100 Германиядан. Ички салонун бир көрсөтүп. Kia Forte. Свежий келген. Кореядан да. 2010, объемы 1.6. Пробеги канча? 100 канча миңден. 100 канча миң дейт. Точносын айта албай атат. Эми жаңы эле келген машина бул. Парктроник датчиктери бар экен аркада. 5 ключевой доступта бар экен анда. Жакшы. 4 айнетең электростеклоподъемникте, блокировкалары менен кошо. Приборный панели ушундай, Forten. Мен биринчи жол көрүшүм өзү. Өңүнөн мында штатный монитору. Так, подогрев сидений, USB, AUX, iPod выходтары бар экен. Сиденьялары мындай бежевый, ортосу ткань, чекелери кожа экен. Дагы баллондорун бир тартып берип коеюн. Мындай низкопрофильный экен. 17 дюймдагы. Телефон номери 6210. Басы $6,500. Телефон номерлери ошолбу көрсөтүлгөн? 6210 55.